Рустам Сакеев 12 жылдан бери энергетика тармагында эмгектенет. Жумушунун татаалыгына карабай элге жарык жетсин деп жан далбастап иштеп келет. Учурда Ала Мүдүн райондук электр сатуу кызматын жетектеп 72 кызматкер менен ынтымакта иш алып барууда. Ала Мүдүн району боюнча электроэнергия сатуу кызматын дайындалып, ишти баштадык. Ошол жерде иштеп атабыз. Бул эми мен өзүм сыймыктанам ушу кесипти тамнап алганыма. Ал эми Ала Мүдүн району боюнча 48 000 жеке кардар бар. Анткени аталган район Чүй облусундагы эң чоң аймак болгондуктан 3 зонага бөлүнүп, 62 айылды электр жарыгы менен камсыздап келишет. Элге кызмат кылып, ушу элдин жарыгын өчүрбөй, жылуулук берип, ошол кызматтар иштеп аткан бүгүнкү күн 22 декабрь энергетиктердин күнү. Ошол учурдан пайдаланып мен өзүмдүн кесиптештеримди, жалпы энергетиктерди баарын ушул кесиптик майрам менен куттуктагым келет. Алардын ден соолугу чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Иштеген иштерине ийгилик каалайм баарына. Кошумчаласак, бүгүн Чүй, Талас облустарындагы жана Бишкек шаарындагы керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кабыл ала турган кол борбордун ачылышы болду. Эми райондук электр тармагынын суроо талап бөлүмүнүн адистери жана диспетчерлери керектөөчүлөр менен тез жана натыйжалуу иш жүргүзөт. Нурай Кайратова, Келдибек Уланбеков, СТВ.